Жогорку сот менен өлкөнүн алдыңкы 10дон ашык жогорку окуу жайлары кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюшту. Иш чаранын жүрүшүндө Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев бул демилге формалдуу мүнөздө гана эмес, мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө багытталган стратегиялык мааниге ээ экендигин белгиледи. Ошону менен катары жогорку окуу жайлардын студенттеринин кесиптик даярдыгын сот системасындагы практикалык тажрыйба аркылуу өркүндөтүүгө өбөлгө түзөрүн кошумчалады. Тагыраак айтканда, студенттер реалдуу сот отурумдарына катышып, кызматтык жана процессуалдык документтерди даярдоого жардам берип, кесиптик этика жана сот тутумунун ишинин стандарттары менен жакындан тааныша алышат. Төрага өз сөзүндө сот практикасынын талдоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу, илимий потенциалды жогорулатуу, ошондой эле жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебине тажрыйбалуу окутуучуларды тартуу негизги багыттардан экендигин белгиледи. Сот практикасын талдоо жана жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу үчүн академиялык коомчулук менен сот корпусунун бириктире турган биргелешкен илимий практикалык иш-чаралар, конференциялар, тегерек столдор, эксперттик талкууларды өткөрүлөт. Экинчиден, жогорку сот менен жогорку окуу жайлардын ортосунда окуу программаларын жаңылоо жана университеттердин илимий потенциалын жогорулатуу максатында аналитикалык жана методикалык материалдарды алмашуу. Ошондой эле жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебине профессорлорду чакыруу. Мындан тышкары жогорку сот менен жогорку окуу жайлардын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү сот системасынын, укуктук мамлекеттин жана жалпы коомдун келечегине салынган маанилүү инвестиция экендигин айтты. Жогорку сот менен жогорку окуу жайларынын ортосундагы кызматташтык өнүктүрүү бул сот системасынын, укуктук мамлекеттин жана бүтүндөй коомдун келечегине салынган инвестиция. Иш чаранын алкагында жогорку сот менен өлкөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларынын ортосунда түзүлгөн кызматташтык келишимдерди камтыган папкаларды өз ара алмашуу аземи болуп өттү. Жолугушууда жогорку окуу жайлардын жетекчилери мындай демилге биринчи жолу ишке ашып жаткандыгын белгилешип, жогорку соттун төрагасына ыраазычылыктарын билдиришти. Мындан тышкары ар тараптуу кызматташтыктар туурасында пикирлерин ортого салышты. Жогорку соттун менен жогорку окуу жайларынын тарыхында бул биринчи жолу болуп аткан окуя болуш керек деп ойлойм. Себеби буга чейин мындай болгон эмес. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык. Абдан жакшы болду, Кудай буйрса. Келечектеги кесипкөй адистерди, кадрларды иш тажрыйбасын уюштуруу максатында бүгүнкү жолугушууну уюштуруп жатканыбыз үчүн баардыгыбыздын атыбыздан ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү жолугушуу жогоруда өзүңүз белгилегендей билим берүү менен сот тутумунун ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган маанилүү жана символикалык иш-чара деп билем. Мен дагы жогоруда кесиптештердин сөздөрүнө кошулам. Биринчиден ошол өзүңүздөр демилге кылып жогорку окуу жайлар менен биргеликте иштейбиз деп бүгүнкү келишимди түзүп аткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сөзсүз биз университет катары ошол түштүктөгү юридика багытын даярдаган чоң университет катары дайым кызматташууга даярбыз. Бул илимге дагы, билимге дагы чоң интеллектуалдык инвестиция деп эсептейм. Анан биздин окуу жайыбызды көбүнчөсү илимий жана билимге гана багытталбастан, ал теоретикалык алган билимди ошо практика жүзүндө көбүрөөк айкалышуу ийгенди шарттар түзгөн. Мына бүгүн ошол биздин ойлогон ойлорубузду, максатыбыздарды силер ошо жүзөгө ашырып берип атасыңар. Бүгүнкү күн бул эки тарап үчүн тең маанилүү тарыхый учур болуп атат. Биз жогорку сот менен университеттин ортосунда эки тараптуу кызматташтык келишимге кол коюп жатабыз.
Бул жөн эле расмий документ эмес, бул билим менен практиканын, теория менен сот адилеттүүлүгүнүн жана жаш муун менен мамлекеттик институттун ортосунда көпүрө болуп эсептелет. Дагы киберкоопсуздук, жасалма интеллект, ошол жаңы түзүлүп аткан багыттар боюнча адистерди даярдайбыз. Ошол тармактарда чогуу иштешкенге даярбыз. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин жумушун аябай күчтүү жүргүзөлү деп ойлор бар, пландар бар. Силердин профессорско-преподавательский составдарды колдонуп, доцент, профессор, докторлорго биз эшигибиз ачык, силерди чакырып, бизге лекция окуп бергиле. Биз тараптан аябай тажрыйбалуу соттор барып студенттерге, силерге лекция окушсун деп, жанагындай практика жөнүндө да жакшы сөз айтылды. Ошонун баарын өркүндөтөлү. Иш чаранын соңунда Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев бардык катышуучуларга конструктивдүү баарлашуу жана сунушталган демилгелери үчүн ыраазычылык билдирип, бул кызматташтык мамлекеттин кадрдык потенциалын калыптандырууда маанилүү багыт экендигин дагы бир жолу белгиледи. Бул сот тутумунун кадрлык потенциалын узак мөөнөткө чыңоого жана өлкөдөгү юридикалык билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган кызматташтыктын туруктуу моделин түзүүдөгү маанилүү кадам деп эсептейм. Жолугушуу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун атынан эстелик белектерди тапшыруу менен жыйынтыкталды.